Мыйзам алкагында гана иш кылсак өлкөдө милициянын иши алга жылат деп заргакшап келген Курсан Асановдун кадамдары акыркы учурларда апогейине жетти. Асанов 5-октябрдагы элдик толкундоолордон пайдаланып, өзүн ички иштер министри кылып дайындап алган. Өлкөдөгү саясий кырдаал мыйзам жолуна түшкөн күнү эле Курсан Асановду ички иштер министрлигинин кызматкерлери кабыл албай, ал менен кызматташуудан баш тартышкан. Суаналиевтің ГКМ-ні басып алышы, Курсан Асановтың МВД-ні басып алышы бұл жақсы емес та. Аларға ешкім мыйзамды түрде мо мекемелерді басып алып, анан елді башкарылады деп ешкім айтқан емес. Жақында Курсан Асановды чыгаруу боюнча кайрылуу кылып, боорукерлик кылып чыгарып койдук. Ачыгын айтканда, бийлик да жардам берди. Бирок негизи басып алган өзү мен каршымын. Өзүн өзү дайындап алган Курсан Асанов 5-9 октябрдагы Бишкектеги жапырт башаламандыкка байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында 10 октябрда кармалган. 1 май райондук сотунун чечими менен үй камагына чыгарылган болчу. Курсан Асанов дайыма ашыкча каражатым жок деп оозанып келгени менен анын баш айланткан байлыгы бар экенине күбө болдук. Асанов бул байлыкты өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп кантип жыйган деген жоопсуз суроолор көп. Биз Асановдун эсепсиз байлыктарын тизмектеп көрдүк. 2017 жылдагы министрлик жана мекеме жетекчилеринин декларацияларына көз чаптырсак, анда ошол кездеги ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун аянттары 37, 38 жана 54 чарчы метрлик 3 батири бар экендиги жазылган. Андан сырткары генерал жакындарына каттаган хан сарайлар ондоп саналат. Маселен, Бишкек шаарынын Байтик Батыр 17-2 дарегинде жайгашкан 250 чарчы метр пентхаус. Батирдин баасы $300 000 чапчыйт. Бишкек шаарынын четиндеги Орто Сай айылындагы хан сарай 320 чарчы метр, баасы $400 000 түзөт. Ош шаарында 347 чарчы метрди түзгөн хан сарайынын наркы $200 000 түзөт. Генералдын турак жайларынын жалпы баасы $1 миллион тегерегинде. Курсан Асановдун жол тандабастары: Lexus RX 200 чыгарылган жылы 2016, баасы $45 000. Range Rover чыгарылган жылы 2013, баасы $26 000. Toyota Land Cruiser Prado чыгарылган жылы 2015, баасы $40 000. Toyota Highlander чыгарылган жылы 2012, баасы $25 000. Lexus LX 570 чыгарылган жылы 2012, баасы $50 000. Бийликти мыйзамсыз басып алуу жоругу Өмүрбек Субаналиевке да тийиштүү. Ал элдик толкундоолордон соң өзүн УКМКнын жетекчисимин деп жарыялаган. Бирок көп өтпөй УКМКнын кызматкерлери Субаналиев менен иштеше албай тургандыктарын билдиришкен. Ал эми коомдук ишмерлер бийликти басып алуу акылга сыйгыс жорук деп сыпаттап, Субаналиев мыйзамды аттап өткөндөрдүн баш сабында турат деп эсептешет. Субаналиев басып алган аскербиз еще коопсуздук кеңештин атынан, мамлекеттин атынан Россиянын өкүлү менен сүйлөшүп атпайбы? Россиянын жетекчилиги менен, военный командованиясы менен сүйлөшүп переговор жүргүзүп атат да. Ал Кыргызстандагы жалгыз бийлик мен эле калдым, башка бийлик жок деп жарыя салат. Ошон үчүн мен ойлойм, мен бул жерде адептүүлүк болуш керек, мыйзамды билиш керек. Негизи булардын басып алганы, бул деген мындайча айтканда жаман аракет да. Бул мыйзамсыз аракет. Башкаларга орусча айтканда дурной пример да. Өмүрбек Субаналиев өмүр таржымалында ишкерлик менен алектенген эмес. Бир гана мамлекеттик кызматта иштеп келет. Бирок анын да байлыгы эсепсиз экенин өзү да танбаса керек. Болгону Субаналиев амалкөйлүк менен мүлктөрүн баарын өзүнө эмес туугандарына каттатып койгонун кантип түшүнсөк болот. Өмүрбек Субаналиевдин Бишкектин 8-Кичи районундагы Эгиз Мунара аталышындагы имаратта батири бар. 21 жаштагы Элдияр Субаналиев аттуу баласына Бишкектин Кулатов көчөсүндө заңгыраган хан сарайды кордурууда. Бир тууган иниси Жеңишбек Субаналиевке 2019 жылы Бишкектин Исанов көчөсүндө элиталык батирди инисине каттаткан. Байтик Батыр көчөсүнөн 2017 жылы чоң үйдү сатып алып, учурда аны бизнеске ылайыктап ижарага берет. 2013 жылы
Логвиненко көчөсүнөн үй алып, ал үйдү аялы Элнура Субаналиевага каттаткан. Иниси Болот Субаналиевке Абдымомунов 240 дарегиндеги элиталык үйдөн сатып алып берген. Болот Субаналиев Агурго конушунан 3 кабаттуу там сатып алган. 2017-жылы 22 жаштагы Сауле Субаналиева аттуу кызына Бишкектин Рыскулов көчөсүнөн батир сатып алып берген. Субаналиевдин өзүнө жана аялына таандык Lexus 470 үлгүсүндөгү 2 уна жана Toyota Camry унасы бар. Курсан Асанов менен Өмүрбек Субаналиев мынча байлыктарын кайдан тапканын ачыкка чыгарып, мыйзамсыз иштерине жооп беришеби азырынча табышмак. Укук коргоо органдары эки генералдын сары изине азырынча түшө элек. Сапар Акунбеков, Көчөр Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.